Демек, эмнеге пайгамбарыбыз ошол бейишинин таманын астында деген. Алла Таала субханаху ва таала пендени жараткан мезгилде аны бир белгилүү эреженин, белгилүү мыйзамдын үстүндө тукум улап кетүүнү, эмнеге улап кетүүнү үстүндө жараткан. Биз мынтип эле баягы түкүрүктөн же болбосо үйлөп койгондон эле жаралып калбайбыз да. Анан кийин жаралган мезгилде эле анан баягы тооктун балапанына окшоп төрөлүп туруп эле анан жемибизди таап чокутуп кете албайбыз. Инсандын жетилүүсү үчүн билесизби, мойнунда эмне жатат? Алла Таала субханаху ва таала Кур'анда айтат, жеке. Мен адам атабызды жараткан мезгилде айтат. Мен жер бетине өз орун басарымды жараттым. Субханалла. Караңыз. Субханалла. Пенде бала, пенде урпагы, пенде баласы бул жер бетиндеги Алланын орун басары. Алхамдулилlah. Эми карагыз, ошол орун басар кантип мынтип айталык төрөлгөн мезгилден тартып эле тарбиясыз калып туруп, анан кийин анан кайсы бир жоопкерчилик сезип калат. Ошондуктан биз айтып келебиз, жердин бетинде жалпы инсанияттын жарымы аял, жарымы эркек болсо дагы, бирок ошол калган жарымдын дагы бардыгын көкүрөгүнө кучактап, 9 ай курсагына көтөрүп, анан 2 жыл анын этегин жерге басып таштап койбостон кучактап чоңойткон, тарбия берген, аны элдин арасына кошкон эне экен да. Баракелде. Караңыз, бул жеңил жумуш эмес. Эгерде эненин ошол кылган кызматы үчүн ар бир күнү үчүн биз 100 000 деген 100 000 акчаны берсек дагы бул биз аны актай албайбыз. Биздин энелерибиз ошону билбей айтат бүгүнкү күндө. Биздин энелерибиз ошол нерсени туйбай айтат. Канчалык чоң жоопкерчилик. Ошондуктан анан Алла Таала субханаху ва таала аларды ыраазы кылыш үчүн пайгамбарга туюнтуп, сен кабар бер. Чыныгы бейиш каякта экендигин билишсин. Ошого жараша ошонун кызматын кылышсын. Анын жыйынтыгында Алла Тааланын ыраазыгын табышсын деп не кылат? Эненин таманын астында бейишти деп.